баш кесер болбош керек да, андай болупчу. Өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги анча-мынча кызматкерлерди карап коюңуздар. Жакында эле Токтогулдун прокурору өзүңүз билесиз. АК-пресстен башка жактан чыкты. Ал киши бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Кандай бизде кандай тартип менен кадр тандалат? Ошону карап коюш керек. Ошол жөнүндө айтып коюңузчу. Мына 2-3 жолу биз массалык маалымат каражаттарынан окудук эле. Чулуев беле, ким эле? Чоробеков. Азыр кайсы жерде иштеп атат ошол киши? Азыр ал өз каалоосу менен арызын жазган мурдагы күнү. Анан биринчи сурооңуз боюнча, Төрөбай Закирович, мен былтыр жогорку кеңешке келгенде бүт депутаттар ошол суроону дагы ошол маселени көтөрүшкөн. Ошонун негизинен биз отчеттук периоддо биздин текшерүүлөрдүн санын азайтканбыз. Бирок азайтканы менен эффектүүлүктү көтөрдүк. Сумма возмещенного ущерба, которая в процессе этих проверок была, она намного выросла. И если есть такие факты, где, как вы указываете, болбогон эле ишке, да, кылмыш ишин козгоп, сиз ошондой факты айтып атасыз да? Эгер ошондой болсо, биз караштырып, анын дагы бир жолу карайбыз, көзөмөл иретинде. Эми прокуратурадан, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү коркот экен. Эгерде сиздердин үстүңүздөрдөн жергиликтүү прокурорлорго кайрылып жамандай албайт экен да. Бирок депутаттарга кайрылуу өтө көп да. Мен ошон үчүн сизге маалымат эле берейин. Кат жүзүндө